Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду 2018-жылдан бери Инжа жергесиндеги ооруканалар менен тыгыз иштешип, өлкөбүздөн барган бейтаптарга бир нече жеңилдиктерди кылып келет. Ал эми бүгүн фонддун колдоосу менен кеткен 8 мекендеш ден соолуктарын жакшыртып өз мекенине кайтып келди. Алыскы жерден кубануу менен келе жаткан мекендештердин кубанычын тең бөлүшүү үчүн фонд жетекчиси Азамат Байматов Манас эл аралык аэропортуна барып тосуп алды. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Биз үчүн дагы бүгүн өтө кубанычтуу күн, себеби адамзаттын эң башкы байлыгы ден соолук деп айтылып келет. Бирок ошо ден соолугунан жабыркап турган биздин мекендештер, энелерибиз, эжелерибиз бүгүн ошол Индияга барып, боорун алмаштырып, бүгүн сүйүнүч менен, кубаныч менен келаткан учур. Биз ошону тосуп алып алдындабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Анткени мына ушундай белектер, сүйүнүчтөр бизде дайыма, ар дайым болгон болсун. Анан биз менен бирге болгон жалпы мекендештер сиздерге терең ыраазычылык. Анткени ушундай кыйналып турган мезгилинде кайрылганда кайдыга карабай кол сунган колуңуз мына биргеликте ошол канчалаган биздин бир туугандарыбыз 8 мекендешибиз келатат. Ошол 8 мекендешибиз өмүр менен өлүмдүн алдында турганда сиздин кол сунууңуз бүгүн мынтип кубанычты алып келип отурат. Ошондуктан бардык ошол кол сунган бир туугандарга, мекендештерге Аллах Таала эки дүйнө бактылыгын берсин деп тилейбиз. Анан мындай белектер сиздин, биздин атыбыздан тапшырабыз. Бул кубанычтуу күндө Инжа жергесинен боорун алмаштырган 2 жаран жана боорун операция болгон мекендештерибиз аман эсен кайтып келген. Башынан аягына чейин турган кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду гүл менен тосуп алды. Allah'ımız geçişimizi bile. Biz Hatay'a gidiyoruz. Бул келген мекендештердин арасында Майрамкүл Токтоназарова дагы бар. Аталган мекендеш мындан 2 ай мурун төшөктө жатып кайрылган. Уул кыздары энесин жоготуудан коркуп, сыздап кайрымдуу кыргыз элинен жардам сурашкан. Урматтуу кыргыз элим, суранам. Ушу мамамды аман эсен алып калалы деп болгон күчүбүздү жумшатабыз. Бирок биздин ошол каражатыбыздан кыйналып атабыз аябай. Урматтуу кыргыз элим, ушу сиздерге кайрымдуулук кылып кайрылып атканыбыздын себеби апам ооруп жаткандыгына байланыштуу. Индияда болуп турчу операцияга боор алмаштырууга кеткен жатабыз. Буюрса ошо акчабыз жетпей жатат. Донор болуп барган жатам, буюрса жардам берүүңүздөрдү суранам. Ошо кайрымдуу адамдардан жардам сураганга мажбур болуп атабыз. Кайдыгер карабаган кыргыз элинин жардамы менен бүгүн мынтип аман эсен өз жергесине кайтып келди. Оорудан жан кыйналып, ый менен кеткен тагдыр бүгүн мынтип кубануу менен келип турат.
Команда күчтүү команда. Кандай жакындардын баары сүйүнүп кубанып турат. Дайыма жакындар жайракта жүрмүштөр. Анткени ар бирине күлүп жүргөнгө тартыптуу, Кудай буйруса. Мен да өтө кубанычтамын. Ушундай сүйүнүчтүү болуп калса, себепкер болуп калса, Кудай буйруса. Туугандарыбыз баарынын жанында аман болобуз. Мына эл оорубаңыз, Кудай буйруса. Allah razı olsun. Özüne de Kudayım ömür versin. Çok rahmet. Sana çok rahmet. Yıldızda. Yıldız. Ay, emgektim var. Ушундай эне урматтаган кыргыздан уул кыздары көп болсун, Кудай буйруса. Эч бир эне оорубасын, тилектешмин. Ар дайым ушул жалаң гана жакшылыктар болсун. Сүйүнүчтө, кубанычта, балдардын урматтыгын көрүңүздөр жалаң. Майрамкүл эненин бүгүнкү кубанычында чек жок. Кайдыгер карабай жардам берген ар бир мекендешке жүрөгүнүн ыраазычылыгын билдирип турат. Ал эми бул баяндагы негизги эрдик, баатырдык Майрамкүл эненин уулунда. Себеби энеси үчүн күнү түнү чуркап, энесине боорун берип келди. Assalamu alaikum урматтуу достор, мекендештер. Биз бүгүн өтө кубанычта туруп атабыз. Себеби мына бүгүнкү күндө адамзаттын эң башкы байлыгы болгон ден соолук деп айтылып келет. Бирок ушул ден соолуктун бир азабын тартып келаткан канчалаган биздин боордошторубуз бар, мекендештерибиз болуп жатат. Бирок ошонун айланасында бүгүн бир үй бүлөнүн алы жеткис бир оор дарт менен алыша албай атканда, кайрымдуу мекендештер, жакшы адамдардын кол сунуусу бүгүн мынтип канчалаган энелерибиздин ден соолугун жакшыртышына себеп болуп атат. Бүгүн биз үчүн дагы мына өтө кубанычтуу күн. Мына ушул Майрамкүл эненин үй бүлөсү үчүн, балдары үчүн, жакындары үчүн өтө жакшы күн болуп атат. Биз ошол күнгө күбө болуп, себепкер болгондугума дагы Кудайдын алдында Кудайга рахмат айтам. Себеби ушул соопко ээ болдук деп биз чоң үмүттөбүз. Ошондуктан урматтуу мекендештер, сиздерге рахмат. Ошондой бир кайрылууну жасаганда кайдыгер карабай туруп кол сунганыңыздар, 5-10 сомдон сунган колуңуздар бүгүн мына мынтип каршыбызда ак жоолукчан апаларыбызды ушундай жакшырышына себеп болуп жатат. Ошондуктан баарыңыздарга Аллах ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуулук берсин. Анан азыр мына энекебиз менен кошулуп бүгүн Индия өлкөсүнөн, Индия мамлекетинен 8 мекендешибиз келип отурат. Ошол ден соолуктарын жакшыртып келип отурат сүйүнүч менен. Анан өзүңүз айтсаңыз кандай, мындай бир сезимдер кандай, Майрамкүл эже? Сезим эми Кудайга шүгүр, жакшы буйрса. Биз эми эмне дейбиз? Биринчиден азамат сага аябай рахмат. Элдин керегине жарап, элдин батасын алып, аман эсен үй бүлөң менен, бала бакыраң менен, болгон жакшы жакын туугандарың менен, бизге окшогон бүт туугандарың менен аман эсен элдин батасын алып жүрө бер. Экинчиден эми ушу Индиядагы врачтарга аябай таазим кылабыз. Ушундай жакшы кабыл алышты, жакшы көрүштү. Операциябыз жакшы болду. Баары жакшы болду. Кудайга шүгүр. Элге ыраазымын, кыргыз элге ыраазы. Бизде эми кыйналуу болгон жок. Бизди баргандан баштап тосуп алышты. Бияктан азамат жөнөттү эле, тияктан актар деген бала тосуп алып, бизди аябай жакшынакай тосуп алды. Жакшынакай больницаларга көргөздү, врачтарга анализдерибизди жаныбызда чуркап жүрдү. Операцияда да жүрдү. Кыйналуу болгон жок. Ал жөнүндө эчтеке сөз жок. Кайрымдуулук фондусуна кайрыла берсеңиздер болот. Кудайыма шүгүр, баары Кудайга шүгүр деп атат. Мурункудай эле өзүмдүн калыбымда эле эч кандай коркунучу жок эле. Баары Кудайга шүгүр. Донор болгом деп эме алып аткандарга мен айтып кетем. Ал жагынан комсомол ойлогонсуздар, баары Кудайыма шүгүр жакшы болот. Бул кайра баскандан эме болчу орган. Баары Кудайга шүгүр, азыр өзүмдүн калыбымда эле. Өзгөчөлүгү Жакшы карап. аябай жакшы карашты. Болгондун баарын жакшы текшерип бүт карап чыгышты. Биз чындыгында ошол жактын врачтарына, переводчик балдарга ыраазычылык чындыгында. Аябай жакшы кичпейли экен. Фондко да албетте фондко ыраазычылык сөзсүз болот да. Кайрымдуулук фондуна да чоң рахмат, ушундай бизди колдоп, ушундан бизден кабар алып постоянно турушты. Мына ушундай кубанычка окшогон мекендештерибиз ушундай чечкиндүү кадамдары менен бүгүнкү күндө ушундай кырдаалдан чыгып кетиш үчүн ушундай бир чечимдерди кабыл алуусун мен дагы айтар элем. Анткени
бүгүнкү күндө көптөгөн бир туугандарыбыз ушундай боор оорусуна чалдыккан учурунда биз көп болуп жатабыз. Анткени боорун бергенден коркуп, майып болуп калсам эмне болот, оорукчан болуп калсам эмне болот деген сыяктуудай бир коркунучтар менен ушул макул болбой аткандар дагы болуп келет. Бирок ошол учурда эми кантсе дагы жараткандын жазмышы, буйругу, бирок мына ушул Куба дагы азыр өз сөзүндө далилдеп отурат. Буга чейин канчалаган мекендештерибиз, 150 жакын адамдардын ден соолугу жакшырышына биз себепкер болуу аракетинде болдук. Бирок ошол аралыкта мына донор болгон бир туугандарыбыз дагы Кудайга шүгүр ден соолуктары жакшы. Анан ошондуктан урматтуу достор, эч ким оорубасын, бирок ооруп калган учурунда кайдыгер болбойлу. Аллах баарыңардан разы болсун. Бар болуңуз. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун мындай иштерден негизги утканы кайгынын көз жашын, кубанычтын көз жашына айлантканы. Ошондой эле Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду алдануунун, билбей көп каражат коротуунун алдын алып келет. Ал эми мындай иштин баары албетте кайрымдуу кыргыз элинин колдоосунда ишке ашат. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду, биз эл менен, эл биз менен.